Жылкылар кадимкидей эле талаада оттоп жүрөт. Очокко от жагылып, түтүндө бурдап жатат. Бул көрүнүш жайлоону элестетет. Бирок тоолуу аймакта эмес, Бишкектин четинде эле жайгашкан Tagay Кайкыевдин чакан жайлоосу. Çöptörдү ушул жерге чуйга эккенбиз кызым, мына тең-метең арпа экелек быйыл курукчулук болуп, камыш аралаш чыгып, ушуну менен да багып атабыз. Мынаны бээлерге салабыз, жылкы жей берет. Мунун арасы тең-метең арпа. Мынакей бээлерди ушинтип багабыз. Салып эле сай беребиз, жеп эле кайра сүт кылып чыга берет бу жаныбарлар. Учурда күн кыска болгондуктан бээлерди түнү да сааганга туура келет. Күндүзү болсо ар 2 саат сайын саалат. Кызыгы чака көтөргөн паюз бежени көргөндө бээлер өздөрү эле басып келет экен. Жем чөп болбосо сүт деле чыга бербейт кызым. Жем чөп салган сайын чыгып турат. Эми не бая келип эле саадым эле. Азыр 3-5 саат атам. Кышындасы 7-5 саат чыктык. Чакага монтип бээ саалгандан кийин аны мындай чанаштарга коюлушу керек. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай алгач аны ыштап алат. Ыштаганда дагы бул жөнөкөй эле отундар менен ышталбайт. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай биз жазында жеп келген кымыздырыктын дүмүрлөрүнөн жагылат. Бул ышталганы 1-2 саатта эле бүтүп калбайт, 4 саатка чейин ышталышы керек. Тагыраак айтканда бул от бапылдап күйбөш керек, түтөп турушу керек өзүңүздөр көргөндөй. Бул болсо уйдун терисинен жасалган чанач. Эже айтып кетсеңиз, бул кичинекей чанач эмненин терисинен жасалган? Кичинекей эчкинен болот. Эчкинин терисинен жасалат. Буга кымыз куюп коюп коебуз дагы. Келген мыймандарга ушудан куюп беребиз. Муну да мынтип ыштайсыздар да, ичине салып. Муну да коюп ыштайбыз. Ышталган чаначка бээ сүтүн куйганда эле кымыз даяр боло калбайт. Сүттү кымызга айланткан көрөңгө же ачыткы кошулгандан кийин чаначтагы сүттү тынбай ургулап туруш керек. Келген конокторго меймандос чабан ысык май токочун дагы сунуштайт. Анын артынан дароо кымыз сунулат. Кышкы туут бээлерибиз байганы калды, эми алайга барып, жазгы туут бээлерибизди баштайбыз. Өткөн жылдын ноябрында отурукташкан чабандын жайлоосунда бир дагы күн конокторсуз өтө элек. Алайдын кымызын ичүү үчүн Tagay байкенин үйүнө келген коноктор мында жасалган кымызды эртеңкиге калтырбайт. Анткени суусунун кандыруу үчүн келген коноктордун саны арбын. Аларга дагы Tagay байке кымызды өзгөчө сунат. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай уйдун терисинен жасалган мындай чакага куюлган кымызды мынтип териден жасалган чыныларга куюп берет. Бул кымызга эч кандай кошулмалар да кошулган эмес. 58 жаштагы Алай районундагы Корул айылынын кулуну Tagay Кайкыев 365 күн бою тынымсыз бээ сагандын сырын 5 жылдан бери өздөштүргөн. Чабан бээлери жазында эмес, кеч күздө туугандай кылып болжолдойт. Боз жаныбарга көк чөптү көбүрөөк бергенге аракеттенет. Кыргыздын окат экен бул кымызда тамак жок экен. Ичсең, суусасаң суусунун канат. Курсагың атса курсагың тоят. Анан кичине кайтта кылып коет. 3 кызмат аткарат да бир моментте. Чыңгызхан илгери дүйнөнү ушу бээ мингизип алып солдаттарына дүйнөнү багынткан экен да. Кыш келди деп бутту сунуп отургандан көрө борборго жакын келип шаардыктарга чилдеде таза кымыз ичирип таң калтырды. Аны менен Кайкыевдердин үй бүлөсү жарым жылда жакшы эле пайда тапты. Учурда бул короону ижарага алып иштетет. Келерки жылы мындай чакан жайлоолордун санын көбөйтүп, жылдын 4 мезгилинде кымыз сүйүүчүлөргө таза кымыз сунуштоону максаттоодо. Мээрим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.